Жураев Арзамат Набиевич, Суретшілер союзунун мүчөсү, Чыңгыз Айтматов атындагы Жаштар сыйлыгынын дипломанты, ага окутуучу жана сүрөтчү, скульптормун. Мектепте сүрөт сабактары бар, ошолорго кызыгып жүрүп, анан сүрөткө кызыгым болуп калып, анан өзүм сүрөткө кичи кезимде кызык баштадым да, анан атам дагы сүрөткө кызыгат деп ошол мектепти издеп таап, Бишкекте эле бар экен, анан ошол Улуттук көркөм сүрөт академиясынын алдындагы көркөм сүрөт мектебине тапшырып калдым 6-класстан бери. Ошол 6-класстан баштап мен искусство болгон эмен башталды кызыгуум. Ошол 6-класстан баштап ошол искусство тармагында иштей баштадым. Ошол азыркы кезге чейин иштеп атам. Ошондо 19 жыл болуптур ошол искусство тармагында жүргөндө. Мисалы, бир жумушту жасагандан мурун ошол кишинин же ошол образынын историясы, тарыхына кайрылабыз да. Ошол кишинин тарыхта эмне болгон, ошол киши тарыхта ошол тарыхты изилдеп, анан ошону бергибиз келет да, ошонун образын чыгарышыбыз керек. Ички дүйнөсүн, ал киши жашоодо кандай болгон? Мисалы, сүрөттөн карасаң, ал киши может сүрөткө түшкөндө көзү чоң болуп эле түшүп калышы мүмкүн. Чыныгы жашоосунда может көзү кички. Ошону тааныштарынан, кыздарынан, үй бүлөсүнөн сурап, ошонун ички эмесин иштеп чыгышыбыз керек. Ар бир эле киши скульптор боло бербейт. Бул искусство өтө кыйын. Ошол эле искусство адамы болуш үчүн ошо менен жашаш керек. Көп эле идеяларыбыз бар. Ошол кесип тандыгандан кийин, искусствону тандыгандан кийин ошонун бир шаардын бир жерин биздин жумуш кооздоп калса жакшы болот деген ойубуз бар. Жеткиликтүү жашоодо жашай алышат. Азыр искусство өнүгүп келатат. Бир эле жумушту мисалы конкурстарга килтеген проекттер бар. Ошол эле Кыргызстанда да иштелип аткан проекттер бир эле чоң скульптура коюш үчүн $500,000 $1 миллион чейин акча кетет. Ишти антип күтпөй деле иштей берсе болот. Мисалы, туура айтты, бир скульптура иштегенде бир квартира алып койсо болот, чынын айтканда. Ушул кесиптин арты менен көптөгөн жерлерге барып келдим. Бизде эл аралык конкурстар болот да, симпозиумду коет. Мисалы, Турцияда 2 жылда бир уюштурулат. Стамбул шаарында болдук, Анкара шаарында, анан Дача, Даламан деген шаарларында болдук. Андан сырткары Россиянын Селигер деген эл аралык фестивалине катышып келдим ушунун арты менен. Алматыда болдук. Вена шаарына дагы, Вена шаары Австриянын борбору, Вена шаарында, Зальцбург шаарында, Польшага барып, ушул искусствонун аты менен барып, жер көрүп келе атам. Мындан ары дагы ушул кесипти тандагандан кийин улантам деген оюм бар. Бул жумуш менин эң биринчи курстук жумушум. Курстук жумушумдун темасы жаш акын деп алгам. Ошол жаш акындын образын берген ушул эстеликке чагылдырып, бул колуна китеп карматып, ушул үйүндө мындай ойлонуп турган оюн бергим келгенде ушул акындын. 2017 жылы Кыргызстандын маданият жана тарыхчылыгына ушул Ажардын образын бергим келди. Ушул кыргыз кызы Ажарга ушул каршыкырлар үркүнгө арналып жасалган жумуш. Ушул образын бергим келди ушул жумушта. Бул материал болсо сары таш, доломит, мындай чыкканда таштан чаап жасаган. Бул жакта болсо каршыкыр, а бул жакта ушу кыргыз кызынын кыйналып аткан образын бергибиз келди.